экономика және коммерция министрінің орынбасары. Назарбек Камалдинович, екі мәселені де баяндама берсеңіз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу Нурланбек Асанбекович, урматтуу депутаттар. Сіздердің қарауыңыздарға екі мыйзам долбоорун чогуу алып келип атабыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой техникалык жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ичинде стандартташтыруу маселелери каралган болчу бир глава менен. Бирок бүгүнкү күндө талаптар абдан өзгөрүлдү. Өнөр жайдын жалпы эле экономиканын өсүшүнө байланыштуу, талаптардын күчөтүлгөнүнө байланыштуу, стандарттардын бүткүл биздин ушул коомчулукта жайылтылып колдонулушуна байланыштуу стандарттардын биз бүгүнкү күндө ушул стандартташтыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сиздердин карооңуздарга алып келип атабыз да. Техникалык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдан ошол стандартташтырууга байланыштуу бардык нормаларды, түшүнүктөрдү ал жактан алып чыгып, стандартташтыруу боюнча мыйзамга киргизилип атат. Биринчиден, экинчиден стандартташтыруу жөнүндө мыйзамга ошол эле мурдакы нормалардан тышкары дагы кеңейтилген өзүнчө дагы нормалар киргизилип жатат. Бул болсо стандартташтыруунун уюштуруучулары, стандартташтыруунун катышуучулары, улуттук органдын ролун күчөтүү жана ушул товарлардын, продукциялардын, аны иштеп кызмат көрсөтүүлөрдүн жана процесстердин стандартташтырууну башка ушул эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүнү аныктайт да. Ошондуктан биз силерге мен сиздерге ушул негизинен жаңы мыйзам боюнча бир аз айтып берейин, уруксат этсеңиздер. Бул мыйзам, жаңы мыйзам долбоору негизинен стандартташтыруу чөйрөсүндөгү негизги укукту түзүүнү карайт. Стандартташтыруу улуттук системасынын эл аралык практика менен шайкеш келтирүүнү көздөйт. Жана стандартташтыруу боюнча улуттук органдын ролун күчөтүү, продукциянын, процесстердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуздугун жана сапатын жогорулатууну көздөйт. Эми урматтуу депутаттар, жалпак тил менен айтканда, техникалык регламенттер булар продукциянын, анын процесстердин, мындай айтканда, коопсуздугуна басым жасалат да ал жерде, коопсуздугуна. Ал эми стандарттар бул болсо абдан кеңири маанини билдирет. Бул жерде коопсуздук эле эмес, бул жерде сапатына, эгерде өндүрүүчүнүн талаптары боюнча өндүрүүчү мисалы үчүн башка чет өлкөгө продукциясын экспорттойм десе, ошол мамлекеттин стандарттарын да колдонуп, бир гана тех регламенттин талаптарына эле жооп бербей, ошол стандарттардын да талаптарына шайкеш келтирсе дагы болот да. Ошондуктан стандартташтыруу бүгүнкү күндө абдан мындай айтканда орчундуу жана керектүү маселе болуп тургандыктан биз буну өзүнчө мыйзам менен сиздерге карооңуздарга алып келдик. Концепциясын колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Суроолор барбы? Гүлшара Карымқұловна. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Урматтуу Назарбек Камалдинович, айтсаңыз, сиздерде азыр техникалык регламенттерди жөнгө салуу боюнча экономика министрлигине карайт да, туурабы? Ошол жерде ошол шайкештик декларациясын берүү боюнча аккредитациядан сиздер өткөрөсүздөр. Туурабы? Канча бизде компания бар Кыргызстан боюнча? Мен жана бул жакта күтүп отурганда сиздин көтөргөн маселени да уктум эле. Бизде негизинен бүгүнкү күндө аккредитацияны бир улуттук орган жүргүзөт. Ал эми аккредитациядан өткөн жалпы 34 орган болчу. Бирок былтыры бизде чоң көйгөй жаралып, бизде берилген сертификат, шайкештик сертификаттары абдан туура эмес берилгендиктен бизде абдан кооптуу учур жаралган. Биздин продукция чет өлкөгө, ошол ЕЭП мамлекеттерине экспорт болбой калуу коркунучу болгон да. Ошондо текшерүүлөрдүн жыйынтыгы аныктагандай 10 орган мындай айтканда туура эмес протоколдордун негизинде сертификат бергендиктен алардын иши 1 жылга токтотулуп турат. Бул жерде протоколдорду эч ким тыюу салбайт. ЕЭП мамлекеттин ичинде кайсы жерде гана болбосун иштеген лабораториялардын протоколдорун колдонсо болот.
Бирок ал протоколдор ошол реестрдеги лабораториялардын протоколу болуш керек эле да. Бирок биздин кээ бир органдар ошол реестрде жок лабораториялардын протоколдорун колдонгон учурлар катталгандыктан ошондой кооптуу учур жаралган. Мен сиздин сурооңузду түшүндүм, жазып алдым өзүмө. Азыр биз тапшырма бердик. Сизге кат түрүндө дагы кошумча жооп беребиз да. Сиз бул токтомдо жалпы эле сиздер токтом чыгарып койгонсуздар. Ал Чыгардык. жерде жалпы аккредитациядан өткөн компанияларга да тийиштүү бул токтомуңуздар. Бир гана ушу биздин улуттук ыйгарым орган эле берсин деп атасыздар. Бул эки жолу мына ишкерлер мына эки жолу төлөп атат да. Мисалы мурун сертификаттын баасы 3000-ге чейин болсо, ошо декларация соответствие жана шайкештик декларациясы азыр 3,5 миңден 7 миңге чейин. Эки жакка тең алар регистрация кылышка туура келип атат. Бир компанияга ошол аккредитацияны өткөнгө барып, улуттук госстандарттан алар регистрациядан өтүп атат, акча төлөп, анан башка немеден аккредитациядан өткөн лабораториялардан протокол алып туруп төлөп атат. Эми бул деген мисалы өзүңүздөр билесиздер, бул ишкерлерге абдан көп акча кетип атат да, ошо товарын сертификациядан өткөрүү үчүнчү. Кош стандарт жаратып атасыздар да. Ошондуктан ушуну бул мыйзамга неме алып келиңиздер. Ар бир чыккан токтом мыйзамдын негизинде болуш керек деп ойлоймун. Ошондуктан буну сиз кат түрүндө дагы ушул боюнча жооп беришиңизди мен суранамын. Мен уруксат этсеңиз, мен жооп берип коеюн ушул азыр эле. Анткен дегенде сизге жеткен маалыматтар бир аз туура эмес болуп атат. Себеби дегенде ар бир тех регламентте список болот да. Шайкештикти декларациялоо, анан кийин шайкештикти баалоо. Ал жерге шайкештикти баалоого сертификат берилет, декларацияга регистрация катталат. Каттоону гана биз алдык азыр, кыргыз стандартка каттоону эле алдык. Ал жерде баалар өзгөргөн жок. Наоборот, кыргыз стандарттын мамлекет бекитип берген баасы арзан. Ал эми декларацияны катталгандан кийин башка жактан катталбайт ал. Ал каттоону декларация соответственно мына өзүңүздөр билесиздер, азыр мына бажы биримдигине кирген үчүн башка мамлекеттен деле алып атышпайбы? Россияныкын деле алып атышат, Белоруссияныкын деле алып атышат. Кат жүзүндө толук маалымат берели, уруксат этсеңиз. Ошондуктан бул токтомду карап чыгыңыз. Негизинен мүмкүн мага деле туура эмес маалымат жетип аткандыр, мүмкүн ишкерлерге туура эмес мамиле кылып аткандырсыздар, бирок алардын ашыкча акча төлөп аткандыгы бүгүнкү күндө бул факт да. Ошондуктан ошонун баарын тартипке салып коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Динара Шимовна. Не вручается. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менде бир суроо бар эле. Мына азыр экспорттаганга биздин продукцияларды жардам берет, кеңейтип атабыз, биздин мүмкүнчүлүктөрдү ушул мыйзам менен деп атасыз. Бул абдан жакшы, мен колдойм сөзсүз түрдө. Бирок бир тактап кетчү нерсе бар да, биз эми Кыргызстан эң жакшы суусу бар өлкөбүз да, Анан кийин ушу башка жака экспорттаганга сууну абдан чоң мүчүлүштүктөр болот экен, себеби биздин ал берип аткан шайкештик сертификаттар, протоколдор көп жакта признаваться этпейт экен. Ушул кандай, эмне болуп чечилип атат, айтып берип коесузбу? Динашымна азыр ушул мыйзам менен, негизи мыйзам мененчи, биз ушул бизнеске абдан жакшы шарттар түзүп беребиз да. Бизде азыр базада 28 миңден ашык стандарт бар. Бизнеске мүмкүнчүлүк беребиз, эгерде ошол экспорт кыла турган мамлекетте кандайдыр бир стандартты биздин кыргыз стандартка кайрылат, ошону кабыл алып бергиле деп. Булар кабыл алат, ошол стандарт менен анан алар өзүнүн продукциясын кошумча кандайдыр бир талаптарга жооп бере тургандай кылып жасайт да. Бул жакшы шарттар түзүп берет. Мен так билгим келип атат да, суу боюнча. Суу боюнча өзүнчө абдан сложный турбайбы? Европада, Францияда бар экен атайын аккредитационный чоң организация. Биз чече алабызбы маселени? Кантип чечебиз так? Чече алабыз. Биз азыр бул боюнча, суу боюнча атайын лабораторияларды дагы ишке киргизгенге дагы иштеп жатабыз. Андан башка ошол стандарттар боюнча да иштеп жатабыз да. Париждин ошол организациясы менен барбы сиздердин алакаларыңыз? Бизде бардык мамлекеттер менен кыргыз стандарттын байланышы бар. Негизи сууну ошол Европага жөнөтүш үчүн кандай биз кайсы требованияларга жооп бербей атабыз? Эмнеге алып чыга албай атат биздин ишкерлер сууну бийик баада сатууга, чоң рынокторго эмне үчүн чыга албай атат?
Бүгүнкү күндө биздин сууну эмираттарга өзүңүз билгендей чыгарып баштадык уже. Анан ар бир мамлекеттин өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарын изучать этип туруп, анан ошол талаптарга жооп бергендей кылып иштеп чыгышыбыз керек да. Чоң рахмат. Анда мага бир жолуксаңыздар, мына мыйзамды дагы кээ бир жерлерин доработка кылыш керек да, чтобы мы имели выход на международные рынки. Хорошо? Мен дагы өзүм предложенияларымды берейин. Рахмат. Алишер Ташпаевич Эрбаев сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Назарбек Камалдинович, могу 3 мүнөттө эми аракет кылабыз, эки мыйзамдын долбоорун бир алып чыгып алдык да. Могу жерде жанагы техникалык жөнгө салуу, стандартизация боюнча жанагы мыйзамдардын долбоорунчу. Эмне үчүн дегенде мыйзамда көп шайкеш келбеген жерлер бар. Но кыска токтоло турган болсок, могу сиздерде азыр техникалык жөнгө салуу, анан кийин стандартизация боюнча буга чейин мыйзамдарды эмне үчүн кабыл алганбыз? Базарда сатылып жаткан же болбосо соода тармактарында сатылып жаткан продукциялардын биринчиден сапаты, анын коопсуздугун негиз кылганбыз да. И биз Бажы союзуна дейбизби, ошол эле бажы биримдигине ЯЭК, ЯЭБК дейбизби кирип атканда биз кепилдик алганбыз да. Ушул техникалык регламенттин негизинде кабылганган стандарттын негизинде биздин ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат и сактайбыз деп. Ошонун негизинде тех регламенттин негизинде азыркы күндө 47 тех регламент бар. Андан сырткары 15 миңден ашык стандартташтыруу бар да. И мамлекеттик стандартты карай турган болсок, бул 28 миңден ашык уюлдук стандарт. Буга чейин ушул мыйзам бири менен шайкеш иштеп келгенде, сизге биринчи суроо, эмне себептерден сиздер ушул мыйзамды экиге бөлүп атасыздар? Алишер Ташпаевич, азыр өзүңүзгө белгилегендей акыркы жылдары абдан өнөр жай тармагы болобу, агро өнөр жай тармагы болобу абдан өнүгүп атат. Анан бизге абдан суроо талаптар көп түшүп атат да. Ошондуктан биз азыр биздин мурдакы иштеп жаткан мыйзамыбыз азыркы талаптарга жооп бербей калды да. Биз азыр стандартташтыруу боюнча өзүнчө мыйзам кабыл алып, ал боюнча өзүнчө толук иш жүргүзүшүбүз керек болуп атат. Мисалы үчүн бизде азыр топоздун эти боюнча, мисалы үчүн, азыркы тех регламент, азык түлүк коопсуздугу боюнча тех регламент менен камтылбайт, мисалы үчүн. Ал боюнча өзүнчө стандарт иштеп чыгып, анан болсо ошол межгосударственный стандартка биз заявка бердик уже. Азыр мына ат башыда топоздун этинен переработка башталды. Биз ушундай шарттарды түзүү үчүн биз азыр өзүнчө ушул жаңы мыйзам менен баарын жөнгө салууга баратабыз да. Мындай маселелер толтура. Бизде кээ бир өзүнүн продукциялар ушул өзүнчө стандарттарды иштеп чыгууну талап кылат да. Назарбек Камалдинович, мен сиз кеске салып коет элем да, могу улуттук стандарт бул жанагы да өз ыйгарымды өзүнүн жанагы ыктыярдуулугу менен жанагыдан каттоодон өтөт да. Могу тех регламенттик боло турган болсо, карай турган болсок, бул милдеттүү. Обязан да буну карай турган. Мыйзамыңыздардын биринчи беренесин, понятийный частын негизги түшүнүктөрдү карасаңыздар, ошол жерде продукцияны каталогташтыруунун мамлекеттик тутуму деген түшүнүк алып салыпсыздар. Эмне себептен? Себеби дегенде бул негизи стандартташтырууга карайт. Биз буну стандартташтыруу жөнүндө мыйзамга алып келдик да. Стандартташтыруу сиз айткандай ыктыярдуу. Бирок стандартташтырууну мисалы үчүн жол эрежелери боюнча алсак. Жол эрежелеринин белгилери бул бардыгы ГОСТор менен бекитилген. Бирок бизде милдеттүү жол эрежелеринин өзүнүн жолдору бекитилгендиктен ал милдеттүү. Эгерде милдеттүү деп мыйзамга киргизсек, анда кээ бир стандарттар милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болуп калат да. Ошол каталогторду түзүү боюнча сиздерде азыр тех регламенттерде да стандартизацияда жок болуп калыптыр мыйзамыңыздардын долбоору. Стандартизацияда бар, мен дагы тактап көрөйүн, техникалык мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн. Андан кийинкиси, могу техникалык шарттар дегенди эмне үчүн алып салып атасыздар? Техникалык шарттар деген бул стандарттан дагы кошумча, мисалы үчүн өндүрүүчү кошумча бир шарттарды аныктаса, ушул жагы бул стандартташтыруунун чегиндеги
каралып аткан аныктама болуп атат да. Эми ушул жерде сиздер мисалы башка мыйзам мисалы технический регламент да, техникалык регламент болуп атат да. Ошол жерде мисалы сиздер киргизбестен, техникалык шарттарды киргизбестен стандартка киргизип коюп атасыздар да. Бул өзү негизи туура эмес да. Техникалык регламентте да отуруш керек, ошол жанагысы. И технический жана стандартизацияда да эки мыйзамда тең отуруш керек эле да. Сиздер киргизбей калыпсыздар. Андан кийин ушул негизги түшүнүктөрдү карасаңыздар, МАС деп коесуздар, же болбосо жанагы мамлекеттер аралык стандарт. Бул жерде сиздер бир эле СНГ мамлекетин көрсөтүп атасыздар да. Биз башка мамлекеттерге сатпайбызбы? Бажы тармагында, ЕАЭСтин алкагында, жана Кытай, жана Япония, Европа жанагы мамлекеттерине, же башка мамлекеттерге. Жок, биз азыр колдонуп жаткан стандарттарды эле көрсөттүк, бирок сиздин сунушуңуз кабыл алынат. Башка мамлекеттер. Сунуш эмес, бул жерде силер мыйзам долбоорунда жазып кетип атасыңар. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин стандартташтырууында гана алкагында иш алып барабыз деп атасыңар. Чала жазып келип алгансыңар. Кээ ушундай болуп атпайбы? Андан кийин үчүнчү бир нерсени карасаңыз, техникалык жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары депчи. Бул жерде да көп жанагылар камтылбай калганда кирбей калды. Кирсеңиздер мага, чогуу отуруп жазгайлы мага мыйзам долбоорунчу. Рахмат. Аман Каматурбекович. Саламатсыздар, Назарбек Камалдинович. Мен азыр Айше Ташбаевдин суроосун улап кетейинчи. Кошуна мамлекеттер менен бир макулдашуу стандарт боюнча барбы? Допустим, мына Өзбекстан, Казакстан, Россия, Кытай менен. Бүгүнкү күндө КМШнын алкагында жалпы регионалдык ушул стандартташтыруу жана метрология комитетинин алкагында каралат. Бардык мамлекеттер ошого кирет да. Ошол кол койгон болсо эми ошол биздин жана ишкерлерибиз ушу сыртка чыкканда же болбосо бүгүндө соода саттык менен ушу коштон мамлекеттин эң көп мына ушул булар менен ошол жерден чыкканда алар дагы баягы өзүнүн стандарты менен бизге маселе кылып атат да. Ушул бир макулдашуу болсо мамлекет ортосунда анда жакшы болот эле. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, дагы бир маселе көтөрүлүп калат, бул жана скоропортирующий товарлар боюнча. Бизден сиз билесиз, сүт атызыктары, эми жер жемиштер, бул бат бузулган товарлар айтайынчы чыкканы боюнча. Ушул боюнча мамлекет тарабынан бир 3 лаборатория салабыз деди эле. Бул Чүй областында, ушу Токмокто, Чүйдө, анан ушу Жайыл районунда деп ушу Чүй областы боюнча. Ушуну тезирээк бүтүрүп берсе дегенде, ушу мыйзамды кабыл алып тезирээк бүтүрүп берсе, биз бир мамлекеттик лаборатория болсо, биз ушунда чыгат элек да. Бүгүнкү күндө көбүнчө частный кылып берип койдук. Мамлекеттик лаборатория жакшы иштебейт, анан оборудованияны ушу жаңылатып турап келсек жакшы болот эле да. Ушу бир мыйзам жагынан келгенде ушуну карап койсоңуздар, анткени бүгүнкү күндө ушу скоропортирующий товарлар боюнча чоң маселе бар. Биздин дыйкан чарбаларыбыз, фермерлерибиз чыгат дагы границага туруп калып атат. Анан баягы биздин аккредитацияны өтпөй калган оборудованиялар арасында мен ушу маселе болуп калып атат да, ушу лабораториялар боюнчачы. Ушуну да бир көңүлгө алып койсоңуздар, суранып кетейин да. Макул. Рахмат. Шайырбек Кыдыршаевич. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Менде суроо мына госстандарттан, мамлекеттик стандарттан бир ченемдеги бир партияга лицензия алынат. Ошол лицензия жөнөтүлгөндөн кийин ошол партияда жанагы техникалык жөнгө салуу деп туруп, экинчиден дагы жанагы аккредитацияны өткөргөн сиздердин ишканалар кайрадан дагы ошол анализ алып, же болбосо башка бир лицензия беребиз деп жүрүшпөйбү? Бул жанагы ишкерлерге толуктоо иретинде аныгыраак болсун деп, ишкерлерге толугураак жооп берип койсоңуз. Ишкерлер анан кийин ушул мыйзам алынган болсо, биз мурда мамлекеттик стандарттан да бир лицензия алып туруп, экспортко чыгарып атканбыз товарларыбызды. Анан кийин эми азыр аккредитацияны өткөн дагы ишканалар бар экен, аларга дагы биз анализ тапшырып, алардан да лицензия алабыз деп туруп, жанагы кош жанагы эме болуп жүрбөсүн да, ой болуп жүрбөсүн да, ошого толуктоо иретинде толук ачык айтып берсеңиз. Жок, бул мыйзам долбоору мыйзам негизи ага сиз айткандай кош уруксат берүүчүлүккө алып келбейт. Бул жерде эч кандай уруксат берүүчүлүк, кош уруксат берүүчүлүк болбойт. Бул жерде стандартташтыруунун жол жоболору такталат, аныкталат. Стандартташтыруунун катышуучулары укук ченемдүү органдардын милдеттери так аныкталат да.
кайтып мындайга айтканда тескерисинче бул бизнес үчүн жакшы болот. Мисалы, мына нефтепродукталарды экспорттоодо, нефтепродукталарды экспорттоодо бир гана мамлекеттик жанагы стандарттык лицензия алынат. Берки кайрадан берки жанагы аккредитациядан өткөн ишканалардан алар өтүштүн негизи жок аларга. Ошондой болуп калды. Нефтепродукталар боюнча бүгүнкү күндө лицензия берилбейт экспортко. Продукциянын качествосуна сөзсүз берилет. Сапатын аныктоо боюнча тийиштүү сертификаттар берилиши мүмкүн. Анан кийин мына жогоруда менин коллегаларым да айтып кетти. Сиздердики мына жакынкы өлкөлөргө, жакынкы кошуналарга гана ушул эмеңиздер өтөт да, лицензияңыздарчы. Мына Европа тараптарга өтпөй калышы мүмкүн да. Ошол жактан дагы иштешип туруп, ошолор менен дагы бир тыгыз байланышта болуп туруп, бир кызматташуунун негизинде ошол жактан сиздердин стандарттык лицензияңыздар ошол жака дагы тийиштүү боло турган бир кызматташтырсаңыздар сунушум. Сурашыңыз биз колдойбуз. Рахмат. Дастан Албаевич. Бул жерде суроо мындай болуп атат да, силер айтып атасыңар, не только товарларга, но и услугаларга дагы тийиштүү болот, туурабы? Туура. Мына азыр гостиничный бизнес, алар айтып атышат го, биздики 5 жылдыз, 4 жылдыз, 3 жылдыз, бул кайсы стандартка жарашалы ушуну айтып атышат? Бизде стандарттар барбы? Бизде стандарттар бар бул боюнча. 4 жылдыздуу гостиницалар алар кандай болуш керек? 3 жылдыздуу гостиницалар кандай болуш керек? Уруксат этсеңиз, Кыргыз стандарттын директору жооп берип койсун тагыраак. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Болотбек Нурматов, Кыргыз стандарттын директору. Ал боюнча стандарттар бар, бизде көп жыл мурун кабыл алынган классификация гостиничных услуг деп. Ал боюнча дагы бул это система добровольной сертификации, Дастан Албаевич. Есть, да, у нас такое, самое главное? Есть, да? Андай стандарт бар, бүгүнкү күнү өзүнүн ишин алып барат. Все, есть, значит. Тогда у меня другой вопрос. Вот по счетчикам, я вам задам, вот тоже Кыргыз стандарт. Я как-то просил вас продлить сроки поверки. Вы знаете, есть электрические счетчики, водопроводные, газовые счетчики. И вот граждане обязаны в течение определенного времени носить вам этот счетчик, демонтировать, сперва разрешение получить, потом принести к вам. Вы делаете поверку, потом принести, опять монтировать, ну уже с помощью мастера. И это очень много времени занимает, и многие этого не делают, честно говоря. Но есть и бизнес-структуры, которые обязаны тоже свои счетчики показывать вам. Вот отсюда вопрос, нельзя ли это сроки продлить? Дастан Албаевич, ал боюнча биздин анализ бар, сизге киргизебиз, анан баягы сиз менен сүйлөшкөндөн кийин переносной эталондорду алып келдик. Элестетсеңиз, канча үй бар? Мисалы бүт баары азыр мыйзам түрүндө иштесе, канча киши негизи барыш керек ошол счетчиктүү поверка үчүн? Еще хорошо силер еще штраф кылбай эле жүрөсүңөр еще. Биз анализибизди алып келебиз сизге. Не, ну аны просто узартыш керек. Мен карадым мына эл аралык тажрыйбаны. Андай жок экен башкаларда. Ал боюнча иштешели да, Дастанбек. Давайте, хорошо, рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор бүттү. Комитеттин корутундусунда окуу үчүн сөз. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Масабиров Талай Айтмановичке берилет. Талай Айтманович, сиз могу 6-чы маселени корутундусунда окусаңыз. Рахмат. Нурлан Асанбек, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы техника жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат, аппарат кошумча катыбын ачыңыздар. Каттоодон 86 депутат өттү. Урматтуу кесиптештер, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 64, каршы жок, бар 64, катталды 86. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алынды. Талабек Айтманович, 7-чи маселени корутундусунда окуйсуңуз. Рахмат. Нурланбек Асанбек, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тарабынан демилгеленген стандартташтыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын.
Рахмат, кошумча каттоон ачыңыздар. Каттоодон 86 депутат өттү. Урматтуу кесиптештер, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коюм, добуш бериңиздер. Макул 68, каршы жок, бар 68, катталды 86. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алды. Рахмат. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот.